балдар, кыздар, биз өткөн сабакта тең байланыштагы татаал сүйлөмдү өткөнбүз. Ал эми бүгүн силер менен багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдү өтөбүз. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм бул тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири экинчиси менен синтаксистик жана мааниси жагынан багыныңкы абалда байланышып турган сүйлөм. Мисалы, дагы бир жолу жумушка кечиксең, экөөбүз башкача сүйлөшөбүз. Бул татаал сүйлөмдүн биринчи түгөйү. Дагы бир жолу жумушка кечиксең, ал эми экинчи түгөйү, экөөбүз башкача сүйлөшөбүз. Багыныңкы татаал сүйлөм багыныңкы жана баш сүйлөмдөрдөн турат. Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмгө баш ийет. Багыныңкы сүйлөмдү баш сүйлөмдөн өзүнчө бөлүп салса, ал сүйлөм боло албайт. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм тең байланыштагы татаал сүйлөмдөн өзүнүн компоненттеринин бири-бирине көз каранды болгондугу менен айырмаланат. Дагы бир жолу жумушка кечиксең, экөөбүз башкача сүйлөшөбүз. Биринчи сүйлөмү багыныңкы сүйлөм өз алдынча сүйлөм боло албайт. Экинчи сүйлөм баш сүйлөм өз алдынча сүйлөм боло алат. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр байламтасыз жана байламталуу болуп экиге бөлүнөт. Байламтасыз багыныңкы татаал сүйлөмдөр бай, майынча, майын, гана, ганы, ган, сын, канча, кыча, арда, са, дыктан мүчөлөрү, ошондой эле учур, убак, кез, мезгил сөздөрү, кийин, соң, чейин, дейре, менен, замат, үчүн, сайын, тартып, бери, да сыяктуу жандоошторор аркылуу түзүлөт. Мисалга алып көрөлү. Шагылы болбой зоо болбойт, шайыры болбой эл болбойт. Мен айылда жүргөн кезде ал шаарда окуучу. Мектепти бүтүргөндөн кийин университетке тапшырган жокмун. Бул сүйлөмдөрдө кезде, кийин, болбой деген сыяктуу айрым сөздөр жана жандооштор менен байланышты. Байламталуу багыныңкы татаал сүйлөмдөр анткени, себеби, андыктан, ошол себептүү, кандай, ошондой, канча, ошончо, канчалык, ошончолук, эгер, эгерде байламталары аркылуу түзүлөт. Мисалы, Каныбекти даргага асмак болушуп, ошондуктан ал терезеден секирип качты. Жаштар канчалык эстүү болушса, ошончолук биздин келечек бекем болот. Эгерде согуш болбосо, мындай оор жүктү буларга ким көтөртмөк эле? Демек, бул жерде ошондуктан, ошончо, ошончолук, канчалык жана эгерде деген байламталар аркылуу түзүлдү. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөргө кандай тыныш белгилери коюлат? Биринчи, үтүр. Көпчүлүк учурда багыныңкы жана баш сүйлөмдүн арасына үтүр коюлат. Мисалы, эгер сен аны айта албасаң, мен айтайын. Бул жерде эгер сен аны айта албасаң дегенден кийин биринчи сүйлөмдөн кийин үтүр коюлду. Экинчи, багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн ортосуна келгенде, үтүр багыныңкы сүйлөмдүн эки жагына тең коюлат. Мен эртең окуучулар мектепке жыйналганча райондон окуу куралдарын алып келе калайын. Демек, бул жерде багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн ортосуна келип калды. Же болбосо, мен райондон окуу куралдарын алып келе калайын деген баш сүйлөмдүн ортосуна келгендиктен үтүр багыныңкы сүйлөмдүн эки жагына. Тагыраак айтсак, мен дегенден кийин үтүр коебуз, андан кийин сүйлөм кетет, эртең окуучулар мектепке жыйналганча. Андан кийин баш сүйлөмдүн кийинки бөлүгү райондон окуу куралдарын алып келе калайын. Сызыкча кайсыл учурда коюлат? Сызыкча биринчи, шарттуу багыныңкы татаал сүйлөмдөгү баш сүйлөм күтүлбөгөн жыйынтыкты билдирсе жана эки сүйлөмдүн ортосунда тыным болсо, сызыкча коюлат. Мисалы, Айбек чоочу бойгонсо, түш. Бул жерде чоочу бойгонсо дегенден кийин сызыкча келет. Экинчи,
Кыска курамдуу татаал сүйлөмдөгү биринчи сүйлөм шартты, экинчиси натыйжаны белгисе, ортосуна сызыкча коюлат. Мисалы, отту көсөсө өчөт, коңшуну козгосо көчөт. Бул жерде отту көсөсө дегенден кийин үтүр коюлат. Андан кийин өчөт келет. Андан кийин коңшуну козгосодон кийин сызыкча келет. Андан кийин көчөт деген кийинки курам кетет. Байтал минсе колун жок, саамал ичсе кымыз жок деген сүйлөмдөрдүн ортосунда дагы байтал минсе дегенден кийин сызыкча келет. Саамал ичсе дегенден кийин дагы сызыкча келет. Эми багыныкы сүйлөмдөрдүн түрлөрүнө токтололу. Биринчи, мезгил багыныкы сүйлөм. Кыймыл аракеттин болуп жаткан мезгилин билдирет. Айбек эс тарта баштагандан бери ата-энесинин мамилеси бир аз өзгөрдү. Экинчи, орун багыныкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү кыймыл аракеттин кайда болгондугун көрсөтөт. Эмгек кайсы жерде болсо, ошол жерде береке болот. Үчүнчү, максат багыныкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү иш аракеттин аткарылыш максатын билдирет. Итибиз бирөөнү каап албасын деп аны байлап койдук. Себеп багыныкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү натыйжанын себебин билдирет. Мисалы, жол узак болгондуктан Жаманбай азыгын көбүрөөк алды. Кийинки түрү сыпат багыныкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү кыймыл аракеттин кантип аткарылгандыгы билдирет. Мисалы, боору ачыгансып, камыштар баштарын ийишет. Карама каршы багыныкы сүйлөм. Эки сүйлөмдөрдүн маанилери бири-бирине каршы келет. Мисалы, ал жалкоо болгону менен абдан зээндүү. Кийинки түрүнө кайрылсак, салыштырма багыныкы сүйлөм. Бир окуя менен экинчи окуя салыштырылат. Мисалы, аны силер кандай билсеңер, мен да ошондой билемин. Кийинки сүйлөм шарттуу багыныкы сүйлөм. Кыймыл аракеттин орундалуу шартын билдирет. Мисалы, мээнетиң катуу болсо, тапканың таттуу болот. Кийинки түрү сан өлчөм багыныкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү иш аракеттин көлөмүн, даражасын көрсөтөт. Мисалы, итиңе канчалык көп тамак берсең, ошончолук сугалак болуп калат. Силерге үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма. Китептеги 65 беттеги 20 тест бар. Ошол тестти аткарабыз. Андан сырткары багыныкы сүйлөмдөрдүн түрлөрүнө мезгил, орун, максат, себеп, сыпат, карама каршы, салыштырма, шарттуу, сан өлчөм багыныкы сүйлөмдөргө ар бир түрүнө 2ден сүйлөм түзүп келебиз. Саламатта болгула.